Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Үзгүлтүксүз свет. Ошону азыр коштук. Биз Воронцовкадабыз. Бул Бишкектен өйдө турган айылда, Кыргызстандабыз. Мына назарыңыздарда 8 киловаттык инверторду коштук. Үзгүлтүксүз свет кылып туруп, анан ошого 15 киловаттка аккумуляторду коштук. Эми сиздерге жалпак тил менен ушуну түшүндүрө кетейин. Анткени көпчүлүк түшүнө албай жатат да, бул эмне депчи. Бул жерде күн панелдер жок система. Бул жаңы элекидей свет өчүп аткан жерлерге идеалдуу вариант десем болот. Дароо баасын айта кетейин. Ушунун баасы жумушу менен $2800 болду, же болбосо кыргызча сом менен 245 000 сомго орноттук. Эми бул эмнеге жетет, эмнеге иштейт? Ошону силерге жалпак тил менен түшүндүргөнгө аракет кылалы. Мынакей, достор, бул өкмөттүн тогундай эле ток. Бизде билесиздер, бир фаза келет. Ошондо ограничение 5 киловатт бар, турабы? Умный счетчиктерди коюп койгон. Анан светти ыргыта берет. Мондай ушундай Тефаль, жанагындай Аристон бойлерлерди сайсаңар эле түшүрө берет да. Эми мына бул жерди карайлы. Бул жерде негизи 3 фаза. 3 фаза ток келет бул жерге. Биз бир фазасына ушул системаны орноттук. Эмнелер иштейт? Мынакей. Тефальды саялы. Тефальды иштетсеңер болот. Бул 2 киловаттка чейин токту жейт. Мисалы азыр мына 2 киловатт кетип баштады. Микроволновка 1 киловатт 600 ватт. Жалпысынан 3,5 киловатт жеп атат азырчы мына. Ушуну өчүрөлү. 3,5 киловатт деп койдук. Мына холодильникти кошо аласыңар. Үйдөгү бойлерлер, суу жылыткычтар, теплый пол мисалы бир 2 киловатт, 3 киловаттка чейин бир фаза болсо, ошонун баарын кошуп иштетсеңер болот. Бирок эгерде силердики бир фаза болсо, баягыдай эле умный счетчик ыргыта берет. Бирок буга чечим кандай? Бул жерде силерге аз түшүндүрө кетейин. Эгерде күн панелдер менен болгондо, ошол 5 киловатт ограниченияны инвертор баягы кандай десем, 8 киловатт мо инвертор коюп атпайсызбы? Ошол 8 киловаттка чейин ала берет. 5 киловатт сизде ограничение уже ролду ойнобой калат, анткени күн панелдер аркылуу алат да. Эгерде күн панелдер жетиштүү болсо, 8 киловаттка чейин колдоно аласыңар. Эгерде ушул жерде 11 киловаттка чейин инвертор болгондо, анда 11 киловаттка чейин кубаттуулукту колдонмоксуңар. Жалпак тил менен айтканда, ушундай микроволновкадан 5ти сайып коймоксуңар да, мисалычы. Ушундай да. Же болбосо микроволновкадан 7ни саймаксыңар. Холодильниктен бир 20 холодильник саясыңар да, мына жалпак тил менен ушундай түшүндүрө кетейин. Эми бул кандай иштейт? Азыр ушуну түшүндүрөлү. Мага мына кардарлар чалып атат. Бул жерде мисалы азыр свет өчүп атпайбы? Ошол жерге айта кеткендей эле идеалдуу вариант дедик. Иштеген принцибин түшүндүрүп берейин. Ушул жерге автоматтарды койдук. Реле бул коргоо автоматтары, защита кылып койдук. Эми азыр сиздерге свет өчкөндү имитация кылалы. Турайлы да. Мына могул жерде бир фазага келип атат ушул жергечи, 3 фазадан. Мына бир фазадан аз свет өчөт. Эмне болорун көрөбүз. Мына бул жерде 230 вольт келип атат, 550 герц менен, Мына бул азыр дароо өкмөттүн тогунан өткөрүп берип атат. Бул жерде эчтеке аккумулятордон албай эле, аккумуляторду зарядтап атат бул азырчы. Өкмөттүн тогу аккумуляторду толтуруп атат. Аккумулятордун азыр пайызы 30% экен. Эми свет өчүп калса эмне болот? Мына ошону көрсөтөлү. Мына свет өчтү. Мына доли секундада, 1 секундага жеткен жок. Доли секундада аккумуляторго которду. Мына көрдүңөрбү? Бесперебойный источник, бесперебойного питания деген ушул да. Мына үзгүлтүксүз ток. Мына свет өчтү. Мынакей бул жерде жок, мына реле өчтү. Бирок үйдө светибиз өчкөн жок. Анткени мына 36% болсо дагы ошол жерден үйгө бизге ток келип атат. Эми мына дагы текшерип берейин, мына ишенбесеңиздер. Ушул 36% аккумулятордун тогу менен мына Тефаль иштейт. Чук мына күйдү. Мына духовка иштейт. Мынакей. Духовка иштеп атат. Муну кайра өчүрөлү. Өкмөттүн тогундай эле, бирок эң негизгиси үйүңөрдө свет өчпөйт. Эми маселе канча саатка чейин ушуну кармайт? Силерге түшүндүрүп берейин. Бул жерде
15 киловатт саатына биз аккумуляторду орноттук. Эгерде могул Тефаль 2 киловатт болуп атпайбы? Ушул тынбай иштей турган болсо, мына көбөйткүлө 15ти 2ге бөлөсүздөр, 7,5 саат. 7,5 саатка чейин ушул Тефальды тынбай иштетет деген белги. Эгерде жарыктандырууга бере турган болсок, анда үйүңөр 1 суткадан ашык турат. 1 суткадан ашык. 2 суткага чейин жеткирсеңер болот. Эгерде жарыктандырууга эле колдоном десеңер. Ага холодильникти кошуп койсоңор болот, мисалы. Бул холодильникти кошуп койсоңор, 1,5 суткага чейин 1 суткадан ашыгыраак турат. Жанагы Ariston бойлерлерди өчүрүп салсаңар ошого чейин жетет. Эгерде Ariston бойлерлер иштеп турса, анда азая берет. Анткени орточо бойлер деген 1,5 киловаттка чейин талап кылат да электроэнергияны. Эми жалпак тил менен жалпысынан айтканда, үйдө ушул 15 киловатт саатка болгон аккумулятор жок дегенде 10 сааттан кем эмес убакытка чейин кармап деп берип турат. Эми көбүнчө бул жерде мисалы газ жок да. Эгерде бул жерде газ болгондо, ошол газдын насосу деле кетермек, бирок газдын насосу аябай аз көлөмдө электр жарыгын кабыл алат да өзүнөчү. Ал мисалы бир 100 ватт менен 200 ваттын тегереги, 80 ваттан деле насостор бар. Эми мына карагыла. Могул насос өтө керектүү насос, билесиздер. Бул биздин жылытуу системасында отопленияда циркуляция кылып, жана радиатор отопление болгон үйлөрдүн отоплениясында суусун айландырып турат. Ошол токтоп калбаш үчүн кээ бир үйлөр ошо жарылып кетип атпайбы, ысык суу болуп, ушундай маселе болуп атат. Мына бул бесперебойник менен ток өчүп калды, мына свет жок. Мына бул насосторуңар иштеп турат да. Ошол насос деле жалпысынан бир 100 ватт тедиги Тефальдыкынан 10 эсе, 20 эсе аз көлөмдө токту жейт бул. Бул көпкө чейин турат. Бирок биз буга өзүнчө дагы системаларыбыз бар. Анын баасы 45 миңден 50 миңге чейин болуп атат. Аны болсо өзүнчө видео кылып чыгарам. Жалпысынан мына үзгүлтүксүз ток боюнча силерге ушундай маалыматты бере кетейин дедим. Эгерде кошом десеңиздер, телефон номерлери мына ушул жерде. Кайрылсаңыздар болот. Мына Воронцовкадагы жашаган байкебиз ушул мурда эле интернеттен көрүп бизге кайрылган болчу да, мына коюп берип, тапшырып кетип атабыз. Эми бул жердеги нерселерди силерге андай түшүндүрүп деле айтпай эле коеюн. Бул жерде ошол защиталар жасалды, мына ушундай кылып коштук. Бүттө муну кошуп туруп кете беребиз. Мына азыр кайра өкмөттүн тогун кошуп коем. Өкмөттүн тогунан аккумуляторду заряд кыла берет. Инвертор аркылуу өткөзөт дагы, биякты зарядтап 100%га такай аккумуляторуңар толук болуп турат. Яны эгерде свет өчсө эле бүттө ток азая берет. Эгерде коротуп түгөтүп салсаңар 10%га келет дагы, бул дагы өчүп калат. Бирок ага чейин эми светиңер күйөт деген ишеничтебиз. Свет анчага чейин көпкө чейин өчүрбөйт. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул мамлекетибизге да жардам десек болот. Эгерде буга панелдерди кошуп койсок, андан жакшы. Өкмөткө такыр свет төлөнбөй калат деген кепти билдирет да. Үстүнө мисалы 5 киловаттка бир күн панелдерин тизип койсок, ошол панелдер менен үйүңөрдү күндүзгүсүн электр жарыгы менен камсыздай берсеңиздер болот. Могул жерден ток келбей калат андачы. Мына могул жерге панелдер келет. Ошол панелдер менен заряддайт дагы, буга тийбей калат дагы. Панелдер аккумуляторду толтурат. Ошол эле маалда сиздердин үйгө электр жарыкты берет. Мына түшүндүрө алсам, аягына чейин көрүп келсеңиздер, мен оюмча абдан сонун маалымат алдыңыздар деген ишеничтемин. Телефон номерлерди бүт таштадым. Кайрылыңыздар, жазыңыздар, суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.